биздин молдолор кассир болуп калды. Сүйлөп туруп укпай чыгып кетип калат. Былтыр да ушундай болгон. Муфтият келдиби? Барбы? Барбаса угубасын. Бул биздин молдолор кассир болуп калды. Же молдолугун тапшырсын, же болбосо жолдун көчөгө ар ким үйдөн кирип акча чогултуп жүрсүн. Азан убагында айтылбаса, Багымдатка барсаң 4 адам бар. Бирөөсү мына 2-3 отурат ушул жерде. Калган жок. Бирдемен айтсаң жаман көрөт. Барып эгер ушул нерсени мына жакында эле сессия коюлду, мечиттин светинен бери уже көтөрдүңөр. Тура улук. Эмени өкмөттүн эсебине өткөзөлү. Мечиттин светин деп. Айлык төлөнүп атса, коррупция гана десең, эмне муну эч ким текшерген адам жок. Айлык алып атат. Барсаң, аерде эчтекеге жооп бербейт. Бүт бари, пожарный ишитиңем нөл. Паласка кирип намаз окуйын десең, обязательно маска алып барышың керек. Алланын үйүн таза кармап, таза ийилип, таза сажда кылсаң, Алла сага берет деген. Рахмат көңүл бурганыңарга. Район баш имам хатиби. Бүгүнкү күндө бизде 208 мечит бар, Өзгөн району боюнча. Анын ичинден 40-45 мечитибизде жума намазы окулат. Бул айтып аткан, аксакал айтып аткан маселе боюнча былтыр биз 2 жолу айыл өкмөттөрдү кыдырдык. 2 айыл өкмөттү кыдырдык, 2 жолу кыдырдык. Бирөөсүндө ушул Аксакалдар кеңешинин төрагасы Каныбек мырза менен, андан кийин өзүбүз ысырапкерчилик ушул мечиттердин абалы боюнча эл менен жолугушууларды кылдык. Мына ошол жерде дагы ушул маселени айткан. Бирок ачык айтыш керек болуп атат да, бизге суроону берип, биздин жоопту укпай эшикке чыгып кеткен былтыры дагы. Катуу айткан. Азыр мына угалы жа угуп атат сизди азыр. Анан биз ал мечит азыр чогуу барып көрсөңүздөр деле болот. Мечитте колдон келишинче мүнөт-мүнөтүн азан айтылып атат. Имамыбыз бар, буйрук чыккан, замы дагы бар жанында. Анан мага келген ар бир айыл өкмөттүн жооптуу имамы бар. Айыл өкмөттү карайт, алардан деле бир Карашор айыл өкмөтү боюнча бир неме жок. Анан эч кимге биз үйгө кыдырып акча эч кандай кассирлик кылдырбайбыз, Кудай сактасын. Элдин жакшылык жамандыгына кызматын кылып келатат. Ошол жерде Улук деген эски имамыбыз бар, ал өзү калоосу менен арыз жазып иштен кеткен. Ордуна жаш бир Улук деген мырзага буйрук чыгарганбыз азыр. Экөө иштеп келатат бирок. Анан кандай маселе, мен деле эми угуп атам аны. Жок, эмне үчүн кассир деди ошол. Ошол мен да түшүнбөдүм. Себеби деманда сурап көрүңүз өзүңүз. Азыр мен айтып берем, угуп турган эмес адам була. Мына жерден саал эме кылалы. Улукту сурап өзүнөн. Кимден акча алдың кассир кылып жүрөсүн, акча чогултуп де. Молдо. Барабы. 3:28 азан. 4:30 айтылат. Барсаң мына Акмат жаным сәлі барат, мына жанымда отырат азыр. Барса бір 2-3 барат. Қана молдо. Багымдатта жок. Чокой аке, мындай кылбайлыбы? Эми бул айылдын өзүбүздүн районундан кийинде. Именно мен салам дедим, кечирип койсуң Каныбек. Мен жададым. Bir убакта кечирип кой эмесе билбесең билип ал. Мен ошол мечитке барып, там салып атканда 3 августтан 15 сентябрга чейин отурганмын. Ар ким намазды окуп, ишарат кылып, ошого ишенсең өзүң үчүн келгиле чогулталы 3 сомдон ар бир убак намазга деп 15 сомдон бири калбай калган. Ошондо биз экөөбүз эле окуп калганбыз. Ошондой немелерди айтса эч ким ынанбайсыңар. Мына ошол азыркы Акжардын муфтиятын айтып атасың, муфтисин. Мен ушул кезде бир убакта азыркыдан неме токто. Азан 1:19 айтып коюп, мен жаман көрүнгөнмүн. Имам хатип мындай кылатчы, урматтуу биздин молдокелер. Кудайга шүгүр таза. Имам хатип айтмакчы, азыр барып көрсөңүздөр да болот. Кудайга шүгүр. Азыр ушул малда дагы ошол жерде намаз окуп тургандар бар. 5 убакыт азан айтылат. Кудайга шүгүр. Бул киши өзү бет тырмачылык кылып, мына акимибиз айткандай, сүйлөп туруп укпай чыгып кетип калат. Былтыр да ушундай болгон. Өзү 5 мал мечитке каттабайт. Мен ошол жерде мындай намаз окуган адамга. Эми бул силердин айтышыңар эмес. Доктор кула. Мындай кылатчы, Чокой аке. Доктор кула болду. Имам хатиптер, урматтуу молдокелер, мындай кыласыз, бизде биякта
чарбалык Чогултат жумуш. деген нерсе бул жалган. Токтот кula oldu. Bizde o Uluk degen imamımız var 15 yıl ilim Хорошо, aldı. хорошо. Oldu, İmam Hatip. Тынчтанып алыңыздарчы. Сураныч. Улуктамла. Тынчтанып алыңыздар. Болду. İmam Hatip Болду. мындай кылалычы. Токтот кula bitti. Молдокелер, токтотуңуздар, бул өзүбүздүн эме райондун деңгээлинде, айыл өкмөттүн деңгээлинде ичара өзүбүздүн абиристи ачпайлы. Анан сүйлөшөлү. Биякта чарбалык жумуштар, инфраструктура эми уят эми. Жөн эле болчу, анан сүйлөшөбүз, чечип алабыз.